учтаграмдар келет. Айтат, биз момундай алмадык дейт, силер момуну момундай кылгыла дейт. 1 жыл, 2 жыл, 5 жыл өткөндөн кийин ошол жакта иштеген адамдар илимдүү, билимдүү болуп, өздөрү практика аркылуу деңгээли көтөрүлө баштайт. Мындай Кыргызстандын баарын илимдүү, билимдүү болом деген бул утопия да, бул болбогон иш. Практика аркылуу жүргүзгөндөн кийин ошондо адамдар билимдүү болот. Ошондо допустим 5 жыл, 6 жыл, 7 жыл ошол сопровождение болгондон кийин элдер билимдүү, илимдүү болгондон кийин, үйрөнүп алгандан кийин кайында өскөндө ошондо биз чыга баштайбыз ошол компаниядан. Эл өзү жүргүзүп кетет уже. Жумуштарын өзү жүргүзүп кетет. Ага чейин сопровождение кылыш керек. Сопровождение кылбаса толук чыкпайт. Ошон үчүн биякта готовый модель деген бар, готовый программалар бар. Ошолор менен иштеш керек. Мынакей түгөп кеткенде сабнеме эчтеке чыгарып кереги жок, жаңы нерсе жок бияктачы. Бүт баары билим менен коюлган. Бул деген мировой практика болуп калат. И не просто мировой, а эми жаңы передовой практика болуп калат. Ошон үчүн биз элибизди даярдашыбыз керек. Кыргыз деген илимдүү, билимдүү болуш керек. Кыргыздарда органик өсөтүп келген. Биз деген конкуренция кандай ала алабыз? Биз канча алма өстүрбөсөк, казактар, орустар, өзбек, тажиктер өстүрүп атат. Алардыкы өсүп кете берет. Эгерде баасына салыштырсак, алар бизден утуп алат. Анткени алардын территориялары чоңураак, урожай көбүрөөк болуп калат, бизди басып коет. Биз 1 тонна чыгарсак, алар 100 тонна чыгарат да, ошон менен. Эгерде биз органика көчүрүп, био деген продуктка кирсек, Кыргызстан боюнча биз утуп кетебиз. Биринчиси эмнеге биздин плюсубуз бар. Казактардын зонасы оондун данный боюнча бүт баары красный болуп эсептелет. Неге? Бул деген красный деген сөз, бул деген радиоактивный элементтер бар деген сөз. Радиация бар. Ошол бар. Өзбектердики, допустим, Кореяга барды, көпчүлүк продукт өткөрөбүз деп, алар өтпөй калды. Себеп эмнеден? Анткени Өзбекстанда көп завод бар, селитра, амофос менен чыгарган. Алар норма менен убагында берилген, ошол нормалар бул деген почвага топтолуп, уже показатель болуп калат да. Бул почва уже таза эмес. Кыргызстандын мурунку проблемасы союз таркагандан кийин биздин элдер кичине жакын жашап, химия ала алган эмес, химияны жерге бере алган эмес. Допустим, 1 гектарга 600 килограмм бериш керек болсо, биздики 50 килограмм, 20 килограмм берип ошол менен акырын жашайбыз. Ал болсо сакталбайт бизгечи. Эми ошол эң чоң минус биздики. Азыркы моментте бизде эң чоң плюс болуп калат. Ошол плюсту биз сактап калышыбыз керек. Жерди таза кармасак, биз деген сертификация органика деп 2-3 жылдын ичине кирип кетебиз. Өзбектер кире албайт анда бакта, казактар да кире албайт. Биздин плюсубуз ошол. Биздин конкурентный баабыз органика. Эгерде биз органика казактар 50 сомдон сатса, биз 50 сомдон сатсак, биздикин алат, булардыкын албайт. Өзбектердикин албайт, биздики таза продукт болуп чыгат. Ошон үчүн конкуренциядан коркпойбуз биз. Азыр, допустим, кытайлыктар мынакей бизде жана сок чыгарып атпайбы? Дастан деген нормалдер. Ал деген ошол сок чыгарып Кытайга барып келди. Азыр кытайлыктар менен сүйлөшүп келди. Кытайга сок поставка кылат. Стеклянный посудага коюп туруп, кытайлыктар ушу соң кварталар. Алар ала баштаганда буга алма керек болуп калат. Алма өстүрүш керек болуп, алма жетишпейт деген сөз да. Ошо бирөөнүн аркасынан бирөө чыгып кете берет. Бир мекеме курулат, 2 мекеме курулат, ар бирөө деген экспортко кете берет. Кытайга кетет, Индияга кетет, Африкага кетет. Анткени бизден алабыз дегендер көп. Бирок биз объем бере албайт. Ошон үчүн жамаатты бириктирип, мынакей Абдулла айтып койбу, эгер Алматы келип, огородко 10 сотка болуп, 20 сотка болуп тиге берели, өткөрө берет депчи. Ошон үчүн бирдей Алматы бериш керек, бирдей технология салып, алмалар бирдей болуш керек да. Ошондой бирдей болсо стандарт бир болуп, анан кийин өткөрө беребиз. Ошондо элдин деңгээли экономический ошондо көтөрүлүп кетет. Анан кийин жанагы көп вирус келип атат, бактерия келип атат. Алар менен күрөшкөнгө ал классификация түзөбүз, Кудай буйрса. Кайсы региондо кандай көп чыгып атат деп, анан кийин министерство аркылуу уже задание бериле баштайт. Муну мындай алыш керек деген, тиндей алыш керек деп. Анан көп нерселер мынакей азыр Нурланга да сөз беребиз. Биякта дагы мындай эң дешевый удобрение бар. Органика. Бул нанокремий деген сөз да. 2 жуманын ичинде бир обработка болуп калса, анан кийин 250 грамм эле кетет 1 тоннагачы. Аны болсо 2-3 гектарда обработка кылса болот. Аны любой нерсеге кошо берет. Бул кошулган нерселердин баарын мынакей бияктан айтып берет, андан айтып берет. Анын свойствосы иммунитетти көтөрөт, анан көп нерсеге таасир берет. Ошолорду обработкаламачы. Андан өзүңүз айтканыңыз жок айтпа. Анда тике как специалист, агроном сыяктуу. Мен азыр жөнү сөз менен айтам, биякта илимий киши отургандан кийин бизимче айтып берсин. Я нанокремий негизи нанокремий деп атпайбы. Бул нанокремий ошо
кол буктуку Дарма. жок бул стимулятор роста деп коет. Мына мисалы үчүн ар бир өсүмдүк өсүш үчүн ошол өсүмдүктү өстүрө турган катализатор сыяктуу да, катализаторду химиядан өткөнсүздөр да, реакцияларды ылдамдатат да, ошол сыяктуу ошол мына гиберелин деген зат чыккан. Ошо гиберелин деген зат деген бул ошол өсүмдүктөрдү өстүрө турган зат да. Мына клеткалардын бөлүнүшүнө таасир ете турган заттар болот да. Эң негизгиси бул клеткаларды бөлүнүшө турган заттарда эмне керек болуп калган? Эң негизгиси мына ошо кремний деген зат бар да, ушулардын составында, азыркыларда. Бул мурда гиберелинде жанагы тал бар го, биздин өсүп аткан талдар. Талдар ылдам өсөт го, ошол талдын жалырактарынан, ошол талдын организминен алып, ушундай биринчи баштаганда, азыр болсо ал технологиядан баягы илим бир орунда турган жерде өтүп атат. Мына ошо кремнийди кремнийди колдонуп атат. Биринчиден кремнийдин колдонгон мезгилде өсүмдүктүн тамыр системалары, өсүү системалары жакшыраактагы, тамыр тереңирээк жайылат. Тамыр жакшы болгондон кийин, топуракта азыктардын баары жакшы болгондон кийин бул өсүмдүк күчтүү өсүп чыгат да. Өсүмдүк күчтүү өсүп аткандан кийин булардын иммунитети дагы күчтүү болот. Ооруга дагы туруштук берет. Ооруга туруштук бергенден кийин булардын бышуу мөөнөтү, мына мисалы үчүн эгерде вегетациялык период 90 күн болсо, ал 10-15 күнгө бери жылат. Анткени организм күчтүү болгондон кийин, баардыгы жетиштүү болгондон кийин, организм өсүмдүктүн ушундай касиети бар. Организм баарын толук алгандан кийин ылдамыраак түшүмдү бериш керек да, ылдамыраак баягы тукум калтырыш керек. Мына ошонун үстүндө организмде иштей баштайт да. Силер ойлоп алгыла, өсүмдүк жөн эле өсө берет экен. Өсүмдүктөр тирүү организм, адам сыяктуу элечи, мал сыяктуу эле. Мына биринчиден, мына өзүңөр көрүп атасыңар, тетирээкте сүрөттө көрдүңөрбү? Тетиги жогору жактагы обработанный, необработанный. Бул иммунитет өтө жакшы болгондон кийин булардын өсүү мөөнөт эмеси дагы жакшы болуп атат. Анан мына негизи топурактагы азыкты кандай алат өсүмдүктөр? Мисалы үчүн топурактагы мына силер суу сугарып коюп эле, бир эле суу сугарып коюп анан ошону менен калып калып атпайбы? Бул суулардын баардыгы тең сиңет дагы, анан кийин топурактын составына өтөт. Топуракта ашык суунун баары бууланып кетет, а топурак өзүнө ошол суунун баарын камтып алат, зафиксировать этип калат, мындайча айтканда. Өсүмдүк кайсы суу менен эметет? Өсүмдүк ошол жанагы топурактын ичинде калган суу менен. Ал топурактан эч жакка кетпейт ал суу. Ал ичинде калып калган. А жана тамыр системалары, өсүү системалары жакшы болгондуктан бул жерде жанагы азык затты ошол топурактан алып атат да, булардын баардыгын. Анан эң негизгиси бул химия сыяктуу же башка сыяктуу микроорганизмдерге эч кандай зыян тийгизген жери жок. Тескерисинче ошол микроорганизмдердин өсүшүнө жакшы шарт түзүп берет. Органика дегенде таза. Өсүмдүктүн тамыры өзүнөн ашкан нерсени булар да тамыр аркылуу өзүнөн бөлүп чыгарат. Мына ошолордун тегерегинде микроорганизмдер пайда болот. Микроорганизмдер пайда болгондон кийин процесстер жүрөт да. Мына ошол процесстердин жүргөнүнүн аркасында бул топурактагы өсүмдүктүн дагы өсүшү жакшы натыйжасын берет да. Анан эң негизгиси бул өсүшүнө таасир берип аткандан кийин баягы топурактагы азык затты көбөйтүштүн формуласын эч ким өзгөрткөн эмес. Эмне үчүн? Анткени топуракта дагы азык зат көп болуш керек. Бул азык зат топуракта көп болуш үчүн мен дагы айтып берейин. Мына могу жерде сүрөттү көрүп атасыңар, баардык тең, кайсы гана затка бербесин, баардыгы тең өзүнүн жакшы натыйжасын берген. Жакшы натыйжасын бергенден кийин булар өсүмдүккө кандай сапат туура келсе, ошо сортко кандай баягы өзүнүн сапаты болсо, сорттун толугу менен ошого жооп бере тургандай эме болот да. Бул биринчиден өсүмдүктүн баардыгын тең тегиз, бирдей калыпта өсөт да, жакшы. Анан чоңоюшуна дагы эч кандай бул жана гений модификацияланган продукцияларды бергендей таасир этпейт, жакшынакай өсөт да. Бул
өзүнүн иммунитетин өзү көтөрүп аткан нерсе да негизи. Кыскача ушундай. Өзү грамм içinde olan. Анан иә, Сөздік бул өзү ушундай. бул өзү порошок болот. Анан муну колдонордун алдында сууга эзеп алат. Сууга эзеп алат, болду сууга эзеп алып туруп анан опрыскивателге кошосуңар, башкага кошосуңар болду. Bakka çasa da olur. Бакка любой нерсе. Түйүнө да берсе. Баардыгы. Çaşasın. Аны эң негизгиси эми эң негизгиси нерселерге ушул Bunu Organika. группаға ташташыңыз керек екен немеге телеграмға. Эстей алып эткенбиз. Айтып деп Чачаган түшүндүргөн бир Жок, киши жок, болсо. чачаган. Телеграмға ошол ар бир позициясы боюнча түшүндүрүп чыксаңыз жакшы болот экен да. Сон болот. Азыр эми көрүп атасыздар, адамдар органикага өтөбүз деп бардыгы эле ынанып калды, бирок эмне менен өтөбүз, эмне беребиз деп мен болсо биогумус, анан кийин баягы неменики мамлекеттик агро департаменттен баягы биолигин триходермин, анан баягы неме зыянкечтерине энтомофагтарды сунуштап атабыз. Бул деген өтө жакшы Bu экен. ziyankeşleri de çok kılalım. Эгерде бакта эми болсо мен эми агротехника өтөлү. өзү өтүп коет. Зыянкечтерди Өтө эле. биякта дагы бир нерсе айтып кетели. Мындай, ар бир почвада өзүнүн составы болот. Анан кийин бир эле нерсе берип көбөйтө берген болбойт. Биякта деген комплексный подход керек да. Допустим, биогус менен кошко нанокремний болобу, лигнин болобу, неберенин баары. Эми Бирок содержание бирдей болуш керек, ашырбаш керек да, кемитпеш керек. Ошол азыр комплексный эме алган экен, азыр разработка болуп атат, кийин рекомендация болуп кетет да. Ошондой аракеттелет. Бул жумуштар жүрүп атат азыр. Biz o şu kanday tiş gerek, kanday darlaş gerek bilbeyt biz. Kanday. Ошонун баары процедура болсо мынакей Kanday. жооп берет силерге. WhatsAppка жазасыңар, баарына жооп берет. бар болсо мен азыр Жана бетесинде үчүктөрдү өзүбүз тыштырганга болбойт, иштеп албайт. Азыр ошону мен дагы суроо берейин деп атам. Нурлан, бияка отурасызбы? Сизге бир суроо берели. Жок, мындай кылалы. Азыр ал суроо эмес, мындай кылабыз. Азыр бул бүткөндөн кийин Саргамышка бакка барабыз. Ошол жактан эле көрсөтүп, сразу эле наглядный айтып берсин. Хорошо. ютубка кирсеңиздер, Подвой gerek. Подбой керек. Жок, анын кереги жок. Силерге неме болуп калат. Колхоз неме болуп калат, мындай болбойт. эми барбы? Деген бетине иштеп алабыз да. Жок, жок. Буларды иштеп албайт. Жок деги Кайдан сатып алабыз аны? Талонга керек пе? Токе өзүңөр не кыласыз? Иә. Misal için bu yıl biz otursal deyimiz de, yani o kaç kampanyalar var. Haydan birçok kampanyalar var. Şundan jana ayttıklarında. Суликтен азыр көчөтү барбы бизде? Сулик. Сүт жок, бияка келген сүт керек. Базарда сүлүктикилер сатып, биз Жок. Документ андай бермейт. жертин бөлүшүбүз керек. Документ бермейт. Сизге көрсөтө информация. Kampanyanın Компаниянын өзүнөн. Мында если заказ чоң болсо, компаниянын өзүнөн напрямую алса посредник жүгүп алып, проблема жок. Последний бой болуп кетет. Бизде андай милдет жок, мындай ага представитель болуп бакча коруп сатмайчы. Bizde bir şey de var da. Компания мындай отурат. Мынакей Нурлан отурат биякта. Мен негизи ушул Россиядан чыккан Флорес, фитофлорес деген жерсемдикиштер менен иштейм негизи өзүм. Анан андан сырткары жада CPO Farm деген чоң завод бар. Ошо биологиялык өсүмдүк коргоочу организмдерди чыгарган. Быйыл болсо ошолор менен сүйлөшүп, ошолордун продукциясын кудай бир салып келебиз. Негизи химиялык заттар эмес, жалаң ушул биологиялык заттар менен иштейбиз. Эмне үчүн бул флора менен фитопко биз токтоп калганыбыз, Кыргызстанда жана айтып атпайбызбы? Негизи органикалык багытта алганда ошондо ар кайсы жерсемдикичтерге жана биз өзүбүз жасап аткан компостко дагы сертификат алышыбыз керек болуп калат да. Ошол маселеге келгенде бул фитоп менен флора болсо, булар Германияда Серис деген ошол аккредитационный лаборатория бар. Ошол лабораториядан анализин чыгарып, ошо ЕСтин стандартына, Американ стандартына, анан Япониянын стандартына келе турган. жарык кылып коюңуздар. Жалпы ошо стандартка, ошо органика жаатында стандарттарына туура келген дүйнөлүк негиздеги сертификаты бар да. Ошон үчүн дүйнө тааныйт муну. Биз ошон үчүн ушул эки препарат менен азыр бүгүнкү күндө иштеп атабыз да. Эмне үчүн бул препараттарды дүйнө таанып атат? Анткени булар
торкогум менен жерсемдик иштер менен жасалганда бул негизги гумус деген зат бар. Ошол гумустун составында гумин кислоталар болот. Ошол гумин кислоталар жана радиация деп атпайбызбы, оор металлдар. Ошол оор металлдарды да топуракта сактап калат. Жана химиялык ар кандай заттарды чачып атпайбызбы? Ошол химиялык уулуу заттарды дагы ушул флоресцин курамындагы гумин кислота ошону разлагать этип коет. Жок кылып коет да, нейтрализовать этип. Анан мына биз бул жерсемдик иштерди биз топуракка да беребиз, үрөндөрүп да чылайбыз. Андан сырткары мына өсүп аткан бактаракка дагы, өсүмдүккө дагы кошумча азык катары жалбырагына да беребиз. Бул механизми кандай болуп атат? Эң негизгиси бул топуракта мына жана минералдык жерсемдиктерди берип отуруп, биз топуракта ошол минералдык жерсемдиктер бергенде ошонун 20-25% өсүмдүк алат дагы, калгандардын баары минерал түрүнө өтүп кетет. Азот болсо түшүп кетет көпчүлүк убакта. Мына ошон үчүн ошол калган нерселердин баардыгы тең жана минерал түрүнөн өсүмдүк ала албай турган шартка өтүп кеткенден кийин, фосфит түрүнө өтүп кеткенден кийин аны өсүмдүк ала албай калат. Бул флоресцин составында жана гумин кислоталар ушу топуракка түшкөндөн кийин булар ошол ала албай турган шарттагы азык заттарды кайра бөлүп чыгарат. Ошону активировать этет, өсүмдүк ала турган шартка. Ушул эле жерсемдиктин курамында дагы бир эле бактерия бар. Ошо бир бактерия ал 70ден ашык түрдүү ар кандай өсүмдүктөрдүн ооруларын жок кылат. Андан сырткары жана топуракта азотту топтой турган бактериялар бар. Клубниковый бактерия деп коет. Мына ошол бактериялардын санын дагы көбөйтөт да. Анткени бул жана патогендик микрофлора деп коебуз, ошол бири-бирин жейт да. Ошол жанагы процесс гумификация процесси деп коебуз. Ошол процесске катышкан микроорганизмдердин санын патогендүү микрофлоралар жегенден кийин эмне үчүн мына топурак катуу болуп калат. Микроорганизмдер азайып кеткенден кийин жанагы жерде калган мурдатан келаткан жалбырак же болбосо өсүмдүктүн тамырлары, мына ошолордун баардыгы тең чириш керек. Переработка болуп гумуска өтүш керек. Ошо гумус затка өтпөй калат. Мына ошолордун баардыгын тең өткөзүш үчүн жанагы микроорганизмдердин катышы керек болуп калат. Ошо микроорганизмдердин катышы жок болуп калган мезгилде анан биз фитофлораны бергенде ошол тиги ал эми мындай ойлош керек да, оору 100% толугу менен жок болуп кетет деген бул утопия да, андай болбойт. Мына микроорганизмдер топуракта зыян келтирбей турган абалга келет да, зыян келтирбей турган абалга. Мына ошол зыян келтирбей турган абалга жеткиришибиз керек да. Оорлар болсо дайыма бар. Вирус да бар, башка да бар. Алардын баардыгы тең жанагындай өсүмдүккө зыян келтирбей турган абалдагы шартка келтириш үчүн биз жанагы бациллус сиртулюсу берип атабыз. Мына ошол патогендүү микрофлора деп коет. Жанагы перкелерди жеп аткан токтотот, азайтат. Ошонун негизинде өсүмдүктүн баягы иммунитети жакшы болгон мезгилде топуракта да процесстер жүрө баштайт. Кандай процесстер жүрөт? Жанагы топурактын курамындагы микроорганизмдер ойгонот, алардын саны көбөйөт. Топурактан калган калдык алар переработка кылып баштайт. Ошонун негизинде топурактын өңү өзгөрүп, жанагы структурасы деп коебуз да, структурасы өзгөрө баштайт. Нымдуулукту сактай турган абалы көчөйө баштайт, азык заттар көп боло баштайт. Анан өсүмдүк жалгыз эле өспөйт. Булар симбиоз деп коет. Ошо өсүмдүк менен бирге микроорганизмдер кошо жардам берет. Мисалы үчүн сууну өзү эле ала албайт, же болбосо азыкты өзү ала албайт. Өзүктү ала албайт деп атканыбыз ал ошо микроорганизмдер аркылуу алат. Ошон үчүн бул өсүмдүктөр менен микроорганизмдердин дүйнөсүнө биз өтө химиялык заттарды көп бөлүп, ошолорду баарын биз бузбашыбыз керек. Мына ошонун негизинде өсүмдүктөрдө жанагы микрофлоранын баардыгы тең жакшы келгенде бул жерде эмне пайда болот? Жанагындай бизге керектүү микроорганизмдер көбөйөт. Бизге керектүү микроорганизм көбөйгөндөн кийин ошонун тегерегинде актиномицеттер деп коет. Же болбосо мындай ферменттерди, өсүмдүктү коргоочу пенициллин сыяктуу заттарды чыгарган организмдер пайда болот да, өсүмдүк ошону кабыл алып өзүнө сиңирип алат да, өзүн өзү коргоочу касиеттер көбөйөт. Мына ошонун негизинде бир чети өсүмдүк өзүн өзү коргой баштаган мезгилде оорулар да жок боло баштайт, курттар да жок боло баштайт. Эмне үчүн курттар азаят? Анткени биз химиялык заттарды ошол курттарга каршы сеппегенден кийин ар бир курттун өзүнүн жей турган карышкыры бар.
бул да карышкыр бар. Мына ошол карышкалардын баардыгы тең курт көбөйгөн сайын карышкырды көбөйт. Анан энтомофаг деп коебуз муну. Мына энтомофагтар көбөйгөндөн кийин жанагындай уулуу заттар толугу менен эме болбогондон кийин бул өсүмдүктүн балансы сакталат. Өсүмдүктүн балансы сакталат. Андан сырткары эгерде ушул баланс белгилүү шарттар менен же болбосо өтө суук болуп кетсе, же өтө ысык болуп кетсе, же өтө нымдуу болуп кетсе дагы ошол кайсы бир түрү көбөйө баштаган мезгилде биз буга жанагы сибиофармдын рибитоцит дейбиз, же болбосо бациллус туриенсис ошо бактериялар бар. Биз ошол бактерияларды чачкан мезгилде ошо бактериялар даракка түшөт, бактериялар өздөрүнүн уулуу заттарын чыгарат. Ошону жанагы жеп аткан курттар жесе, алар дагы өлөт. Мына ошол сыяктуу процесстер жүрөт да негизи. Мына ошон үчүн биз могу фитоп менен флораны Кыргызстан 20 айыл өкмөтүндө 600 гектар жерге фау сатып алып, жана жерлерди кайра калыбына келтирүү боюнча программа иштеп чыккан. Ошо программанын негизинде Кыргызстанда кандай өсүмдүк өсүп атса, ошолордун баардыгына тең бергенбиз. Бүт сыноодон өттү. Анан бир жакшы жери мына чөптөргө берген мезгилде, чөптө мына курттар жеп коюп атпайбы? Ошол курттардын баардыгын орус курттар жоголгон, жебей калган. Анан жанагы өзүңөр деле байкабайсыңар, ошол беде болобу, эспарцет болобу өсүп аткан мезгилде ошону козу карын оорулары көп жейт. Ошондон 30%ке чейин ошону жоготуп атасың, түшүндү жоготуп атасың. Оору жок болгону 30% автоматически көтөрүлөт. Анан бул жерсемдиктерди берген мезгилде ошол топурактагы беденин дагы түшүмдүүлүгү көбөйдү, эспарцеттики дагы көбөйдү. Анан берип аткан кайсы өсүмдүктү бербеле, бул ошолордун баардыгын тең түшүмдүүлүгү көбөйгөн да. Эң негизгиси мына бүгүн багбанчылык боюнча сөз болуп аткандан кийин, ошо багбанчылык боюнча дагы ошо түптө ушул эксперимент жүрдү. Ошол демонстрационный участок кылып мына бир огородко сепкенбиз, бир огородко сеппегенбиз. Мына ошолордун баарын тең азыр көрөсүздөр, ушул эффектиси кандай болгонун. Бул иш эмненин негизинде болуп атат? Бул жана микроорганизмдердин иштеши, өсүмдүктүн иммунитети көтөрүлүшү да. Кыскача ушул. Суроо. Табигый шартта өзүнүн ушул микроэлементтер жетиштүү болуп калган жерлерде болушу мүмкүнбү? Ушу Кыргызстан шартында же андай мүмкүн эмеспи? Эмне болсун? Почвада. Ушул силер сунуштап аткан микроэлементтер жетиштүү болуп калышы мүмкүнбү? Нормадагысы, то есть. Да, мына бул негизи бизде топурактардын түрлөрү бар да. Мына сероземы, каштановый почва, черноземы деп бөлүнөт да. Мына куба топурак, боз топурак, кара топурак болупчу. Ана кара топуракты өзүңөр билесиңер, эгер кара топуракка тургуза турган болсок, кара топуракта жакшы өсөт, любой өсүмдүк. Ага жерсемдикте берип кереги жок деп айтабыз. Бирок андай эмес да. Эмне үчүн андай эмес? Ар бир өсүмдүк турган жерде, өсүмдүктү өзүнө чыгарган жерде ошол шартта өсүмдүктү жей турган микроорганизмдер дагы көбөйөт, зыянкечтер да көбөйө баштайт. Анткени буларга тамак керек. Тамак турган жерде, ал жерде өсүмдүк өскөн жерде оорусу да болбой койбойт, зыянкечи да болбой койбойт. Анан ошон үчүн баардык жерде булардын шарты, эмне үчүн мен жанагы башында айтып кеттим, ошо эки зона тушууга ылайык келет деп. Анткени ушул эки зонада химиялык заттарды жана өсүмдүктөрдүн оорулары жок болот дерлик. Мына мисалы үчүн нарын тарапта өсүп аткандар эч качан обработка кылбайт. Анткени ал жерде эмелер зыянкечтер бар, бирок ал эме келтире албайт, зыян келтире албайт, алар өлүп калат. Уже кийинки эмеге жетпейчи. Ошон үчүн климаттын соттугунан. Климаттык шартта. Ошон үчүн бир чети могу биздин зона болсо мейлин зонага кирет, мейлин зонага келгенде баардыгы жакшы. Куртка дагы жакшы шарт бар. Бардык эмеси. Эмеге да жакшы шарты бар, тиги козу карын ооруларын көбөйүп кетишине. Анан ошон үчүн мына Ысык көлдүн айланасында биз иштешибиз керек. Эми баягы химиялык заттар менен эмес, ошо биологиялык заттар менен иштешибиз керек да. Мына бирден бир нерсе ошо биздин ошо айтып аткан жанагы көп ооруларды жок кылат деген мына фитофлорес ошону колдонсок, биринчиден бул жанагы жерди да жакшы кылат, азыкты да жакшы кылат. Бирок ушул эле мезгилде дайым айтат, ошо производительдердин баары тең айтат да, биздикин эле берсең башканыкын болбойт. Жок. Биз
фитофлораны да сунуштайбыз. Мына биогумус чыгып атабы, биогумусу да сунуштайбыз. Эмне үчүн? Анткени топуракта углерод деп коет. Же болбосо топуракта ушул кургак заттын болушу шарт да. Анткени жана микроорганизмдерге кайра эле тамак керек. Алардын тамагын да бериш керек. Бирок биз жылда эле гумус бере бербейбиз. 3 жылда бир, 2 жылда бир, 4 жылда бир болобу. Топурактын шартына жараша ошону беришибиз керек. Баягы аз болсо да, мисалы үчүн биз жанагы биогумус жасаганда эгерде биз 100 тоннаны топуракка бере турган болсок, биогумус менен 5 тоннадан 10 тоннага чейин бир эле векиле машина берет болсок, ошол жетиштүү болот. Мына ушул норманы кармаш керек. Анан бул биогумустун шартында биз биогумусту берсек башка оорулар жок болот дегенге андан алыс болушубуз керек. Анткени биогумустун шартында жанагы оорулар дагы эле бар болот. Ошон үчүн мына окшогон биопрепараттарды колдонуш керек да, аралаштырып, кошо. Симбиоз. Эмне үчүн тиги ошо айтып атканыңыз жана эле кремний эмес, башка заттарды да бериш керек деген. Азык зат толук болсо, анан биздин кремний иштейт. Эгерде биздин топурагыбызда азык зат жок болсо, анда кремний иштебейт. Начар иштейт. Эгерде биз буга азык затты кошуп бербесек, 2 жылдын ичинде топурагыбыз мына баягы топурак тиги өсүмдүк күчтүү болуп туруп топурактагы азык заттар келет да, биздин запас калып калат. Мына ошон үчүн жанагы листовая подкормка деп жалбырагынан чачкан нелерди берип атабыз да. 1 жыл беребиз, жакшы түшүм алабыз. 2 жыл беребиз, чото азыраак болуп калды. 3 жыл берсең жок эчтеке. Эмне үчүн жок? Топуракта азык зат жок. Ошон үчүн топурак менен биринчи топуракты дайым байытып турушубуз керек. Мына биз карлик өстүрөбүз деп атпайбы? Айтып атабызбы? Биз карликти дайым азык менен толтуруп турушубуз керек. Биз мүмкүн 2 жылдын биринде, мына 1 жыл тиги гумусту бербесек, биогумусту, может 2 жылда кайра беришибизге туура келип калат. Анткени булар ошол азык затты тамыр системасы өтө күчтүү болгондон кийин буларга азык затты биз сырттан беришибиз керек да. Мына айырмасы ошол. Топурактын составын кантип турасың? Топурактын составын анализ алат. Жылда берип турасың. Жылда. Жылга бе? Даже 2 жыл жылда. Мисалы үчүн көчөт отурса, именно ошо көчөттүн түйүнөн алыш керекпи? Жок. Жалпы ошол талаанын жалпы шартынан аласыңар. Эгерде өсүп турган эме болуп атса, мына топурактын ошол образецин өсүп турган топурак. Жалпы шарттан алганда мисалы үчүн көчөттүн түйүнүн биз тоюп берип жүрдүк да. Азыр составы башка да. Аласың. Именно көчөттүн түйүнөн ар кайсы алыш керек болот. Эме методикасы бар. өзүнүн мына 1 гектар жерден канча образец алыш керек? Кандай алыш керек? Ошонун методикасы бар. Анан мына силер азыр деген алма бак тигирип турган жер болсо, мына конверт сыяктуу ошо конверт сыяктуу болот да, бир 5 жерден алган. 5 жерден өлчөдөн. Мостер деп коелур, мына бул бурчтан, тиги бурчтан, Мына мисалы үчүн мына ушул стол болсо, аянт болсо, ортосунан тиги бул жерден алабыз да. Анан баардыгын тең образецин баарын аралаштырып туруп, анан жалпы анализ алабыз. Жок, могу жердин эмеси начар болуп атат десе, анда 5 бурчтукун 5 башка кылат. 5 бурчтукун жараша да көрсөтүп. Алма болсо алма. Алча болсо алчаны адемдеш керек. Анан эң негизгиси топурактын курамында азык заттын болушу, жана эң макроэлемент деп коет, азот, фосфор, калий. Эң негизги көрсөткүч ушу. НПК деп коет. Анан бул жалгыз эле бул эмес, мындан ашык 40ка жакын микро макроэлементтер керек болуп калат. Ал какой-то бир грамм. Ошол грамм болуш керек. Анткени мына өсүмдүктүн тиги эмесине жанагы өзүнүн мөмөсүн калтырыш үчүн көп деле кереги жок. Ошол грамм эле керек болот. Ошол грамм дагы кайсы убакта керек болуп калат? Мисалы үчүн жаңыдан гүлдөп атабы, гүлдөп аткан мезгилде өзүнчө керек. Мөмө алып аткан мезгилде өзүнчө керек. Жалпы мөмө бышып аткан мезгилде алардын кереги жок. Анткени алар уже баардык элементтерди алды, эми уже өзүнүн физиологиясы кайра спелоске кетет да. Тескерисинче күз мал келип калат, мына азык затты берүүнү, жер семтикчтерди берүүнү мына бак дарактарда август айында токтотуш керек. Эмне үчүн август айында токтотушубуз керек? Өсүмдүк кийинки жылга өзүн өзү даярдаш керек. Эгерде топурак күчтүү болуп, өсүмдүк жалбырагын таштабай койсо, кийинки жылга өзүнө зыян келет. Анткени кыштан жакшы чыкпай калышы мүмкүн. Жалбырак таштабагандан кийин өзүнүн функциясы жакшы эметпей калат. Анан экинчи маселе дагы, мына өтө күн эгерде өтө ысык тийип кетип дагы быйыл бүшүрүп чыгарып жиберди, бул дагы өтө зыян.
Анткени ошол убакта гүлдөп аткан болсо да гүлдөрүн алып салыш керек сразу элечи. Анткени кийинки жылдагы ошол энергиясын баарын тең быйылкы жылга сарптап дагы өзү иммунитетин жоготуп алышы мүмкүн да. Эми бул бизге анча тиешеси жок, анткени жанагындай туура сортторду отургузса, анда туура багыттагы өсөт. Ушул туура өсөт. Ошон үчүн эң негизгиси биз туура көчөттү тандашыбыз керек да. Оларды алма бакка кандай колдонот? Азыр мен бир сере көрүп алдым, мен муну кыскартып коем, өзү биз бул 1 сааттык передача эле. Тиги басып окшойсуз. Включатель. Жо наоборот. Включенный экен. Экөө бар басыңар, экөө айта бербейсиңер. Басып коюңуз тиги. Жашыл күйүш керек эле. Жашыл күйүшкө что-то питание жок. А видео? Анда мен Ноутбуктан коюп көрөсүз. Громкость. Сейчас. Якты 100% ket, якты 100% ket. Эми мына Мындай сөз менен айтып мындай эле кылалы. эле Өтө жок 1 сааттан 7 минут кылып кыскартканыбызда Көрөбүз буну. Буну шашпай дагы бир көрөбүз анда, Жок, муну Жок, YouTube-га киресиздер. YouTube-га саласыз болот. Жок, YouTube-ка ссылкасын YouTube-та бар, YouTube-тан көрсөңүздөр болот да. Өзү 1 сааттык передача эле биз кыскартып келип койгонбуз, жүктөп койгонбуз. Эң негизгиси мына мен жана айтып аткан фитофлора дегенде эме кылганбыз биз алма дарактарга колдонгонбуз. Ошонун колдонгондо ушул дема участоктарда коет, көрдүңүздөр мына. Могу оору, мына как раз Махабат айтып атат. Бул манилиоз деген оору да. Манилиоз бул козгаган оорусу да. Мына ушул оору сиздерде көп. Эгерде ушул оору менен өрүк менен алмада да. Кандай болот? Манилиоз. Манилиоз. Козгаарында Жана 1 жылдык эмелерин тил алып коет, жана ошондой өткөрүп. Жок. Тиле ал курт. А бул болсо оору. Мына өзүңөр көрүп атасыңар, тиги ушул манилиоз деген оору, мисалы үчүн эгерде убагында биз күрөшпөсөк, ушул оору деген жалгыз эле тиги мөмөсүн эмес, бутагында баарын тең куратып салат. Бул деле ошо бактериялык ожог сыяктуу эле зыян келтирет. Анан буну менен дагы иштеш керек да. Мына ушул ооруну жанагы фитокторду бергенде булар токтоп калган да, ушул ары кетпей ошо токтоп калган. Буну где-то бир бул обработкаларды кеч башташканда, июньдө башташкан. Биз августта бардыкпы? Августта барганбыз. Булар июньдө как раз ушул оорулар көбөйүп аткан мезгилде булар убагында чачып калган, ошол менен ушул манилиоз токтоп калган да. Анан бактериялык ожог деп аткан оорубуз дагы ушул демонстрационный участоктарда, алмаларда ушул ооруну токтотту, толугу менен. Обработка кылган жерде токтоду, обработка кылбаган жерде токтогон жок. Эми бул жана бактерия бар деп атпайбызбы? Ичиндеги ушул жесенский состав. Эгерде толук болуп турса, анан бир серин мелин бир температура алып аткан, ошондо тез эле өчүп кетет да. Мен 3 ай өкмөтүндө иштейм. Танысыңар керек. Каракол жана Тозбагай өктөрүндө Фаутекс макамындагы иштерди жүргүзөм. Бул айылда биз деген ошол көргөзмө талааны уюштурганбыз. Көл өрүнүндө, особенно чыгыш жагында деген бактериялык ожог деген оору көп жылдан бери бул жерде көп болуп атат. Ошону кандай ыкмалар менен токтотуш керек, же ошо кандай ыкмалар менен муну менен күрөшүш керек коюлду. Биз ушу Саталима Махабаттын корусунда ушул көргөзмө талааны уюштурганбыз. Бул азыркы биз турган жер, бул деген контроль деп коет. Салыштырмалуу. Дарыланган жер кандай болуп атат, дарыланбаган жер кандай болуп атат. Ошо дарыланбаган жерди өзүңөр көрүп аткандай. Карагылачы. Жапыракчылыгын айтпайбы? Бактериялык ожог да. Жапырактардын артын курап ошодон түшпөй тура берет да. Бул бактериялык ожогдун бир өзгөчөсү алма болобу, груша болобу, даже малина болобу, ошону деген жалбырактары урап калат дагы, но бирок түшпөй тура берет. Жыл бою 1 жылдан 1 жылга дейин кетип түшпөй тура берет. Бул инфекция ошол жерде сакталат да.
Кыйганда клеенка салыш керек, анан иш керек. кайра Анан сразу өртөш керек да. азотовление клеткалар жок болот да. Көпчүлүгү ушул ташта андан кийин отон кылабыз деп коюп коет. Алмадан Ал башка болсо өмүрөттөн шамал башка болуп канча кетет. толгон жашынча жемиштер бар. Жемиш жемиш керек. Аларга дагы Клеенка коюш керек, ошо окутуш керек. Аны Азырынча биринчи грушадан башталган. Алмурттан андан кийин алма ордуп атат, андан кийин азыр малинадан да көрүнүп атат. Көрүнчөсүн ошо семечкимен породилип ошол кетип атат. Башкалардан пока байкалбайт. Чүйдө малинада көп байкалбайт. Фитофлорез, флорез препаратын атайын жасалган, атайын коюлган схемасы менен колдондук. Ошондо деген ошол Ситалио Махаббаттын көрсөтмө таласында бул оору токтоду. Бөлөк жерде оорулар прогрессивный этип андан оору атат. Ооруган жерге кайра жуга бериши мүмкүн да? Жуга бериши мүмкүн. Ошондуктан биз ар бир 10 күнү профилактика катары кайра ушуларды чачып атабыз. Бирок мынасы башталып таптакыр алмабактары курап калгандар да бар, жок эмес. Жанагындай эме болгондо жанагы уу заттарды чачып алып убактылуу токтотуп тургандар да бар. Алар да өзүнүн деңгээлинде бар токтоп турат экен. Мына кайра акырындан баягы мөмөсү түшүп же болбосо бир мөмөнүн иши пайда болот экен. Ордун айынан жок койсо болуп барат. Мисалы үчүн ашпурт таптакыр жок койсо болуп атат. Биздин Тепки айыл өкмөтү боюнча жылдыз курбу боюнча вообще алма. Эми ашпурт жок болсо. Алманы деле эмеси апорт түрүндө жана эрте бышкан, эрте күзүндө сатыла турган алмалар таптакыр жок болсо болуп кетти. Бул превосходный жана кышында эме суукта быша турган алмалар кичине токтоп турат. Кан деңгээли кичине 10% алмабыз бар. Ашпурт эки түпкө алма, ашпуртубуз бар, көбүнчө салма. Алмаларыбыз карарып, эме ооруп аткандан анан ошо бул эжеден дары алып келип, ошо эже дары берип, ошону сеп атканбыз. Дарыны сепкенден кийин токтоду да. 4 жол септик. Карарып кеткенин баары азыр токтоп жашы боюнча. Инфекциянын источниги полностью өлүп, и андан ары экинчи жолу кайра кайталанып ооруган жок. Ошол учурда жашыл адамдар өсүп кетти. Ушул айылда ушул эле участок. Бул айда бул ар бир айылда өтөт участок. Башка элдики бар. Башка элдики негизи бүт алмалары ашпурттан башталды, капкара болуп кетти да, ашпурттан полностью Эми негизи түшүндүр да, кыскартып берейин эми YouTube'дан деле көрсөңүздөр мынча. Канча күндө бир себиш керек? 4 жыл себиптик. Эми бул жер септиктердин Ооруда карап. Оор болсо да ошончо жол күндө берсек. анан эң негизгиси мына бул жер септиктер талааларга мисалы үчүн бир чети дыйкандар айтышат да өтө эле кымбат экен деп. Анан мен ойлойт элем бул өтө эле кымбат эмес, анткени эгерде биз толук кантип жанагы азот, фосфор, калий ушу 3 бир тууганда топуракка бере турган. Эгерде биз үшөөнү бере турган болсок, 12 миңден 20 миңге чейинки акча зарптайбыз да, бир гектар жерге. Бул жанагы технический культура деп коет, эмеге картошка болобу, же болбосо башкаларга деле. Алмаларга деле ошо 20 миң тегерегинде акча кетип калат бир гектарга. Бул жер септиктерди бергенден кийин бир гектарга 5250 сом болот. Жанагы 5250 деп атканыбыз бактарга көбүрөөк кетет анданчы. Эмне үчүн бактарга көбүрөөк кетет деп атканыбыз, биз бактарга кошумча жанагы профилактика катары дагы чачабыз да. Анан негизи бул жер септиктер ушу бак мына азыр ушул сезондо берилип башташ керек, чачылып. Анткени мына бактардын баардыгы тең кышта турду да. Кышта турду, азыр болсо ушуну чачкан мезгилде 10 литрге 100 граммдан колтуруп чачабыз. Огородторго айтат да. 10 литрге 100 граммдан. Анан ар бир түбүнө Кайсы айда чачтың? мына азыр ушул маалда. Бул жернин кезинде чачкан аябай эффективдүү болот да. Мына флорес дегенибиз бар, ошо флорести чачабыз да негизи. Бул жер септиктер бизге порошок түрүндө келет. Кургак. Анан ошол порошокту 40-42 градус жылуу сууга эзип алабыз. 1 килограммды 11 литрге. Ошондо бизде концентрат пайда болот. 11 литр флорес, 11 литр фитофлорес да. Мына ошол эки препарат мен мисалы үчүн картошкага айтып берейин да. Примерно. Мына ошол картошкага берген мезгилде биз жер айдардын алдында 5 литр концентрат флорести, 3,5 литр фитофлораны топуракка беребиз. Эмне үчүн биз
топуракка беребиз. Анткени топурактагы жанагы оору жугуза турган микроорганизмдер жок болуш керек да. Гуминовый кислота топуракка жер айдардын алдында берип аткандан кийин булар канчалык эрте түшсө топуракка ошончолук эрте иштеп баштайт. Бир айдын ичинде топурак өзүнүн калыбына кирет. То есть азык заттарды толук бөлүп берет.